Москвада болдуңуз, а? Билетти алып уже учуш керек болду. Больницага бардыңыз ал жерге? Бардым. Не кылды? Областной больницага бардым. Барганда, короче, обезболивающий сайты жанбашка. Ушу менен кайтып кетиши мүмкүн деп. Анан областной больницага мен жазып бердим эле. Направление жазып берди, баргыла деди. Барсак, биз турабыз, эми өчүртүүбүз көп да. Келет дагы эркелер киргизип берет, биз калып кетебиз. Мен кыйналып атам да. Укол мага таасир этпей калды. Анан уже мен ыйлап аяк берип койгондон анан акам билетти алды дагы. Укол сайды жөнөттү. Бул бейтапты УРС операция кыла турган болуп чечтик. Анткени бүгүн воскресенье экен, выходной болчу. 2 күндөн бери ичи газ болуп, УЗИден жакшы көрүнбөй, баягы аппарат коюш кыйын болду да. Ол ошондо биз экинчи этапка калдык да. Азыр уже газдан коркпойбуз дагы, ичине камера менен кирип ташталып чыгабыз. Жакшы эле. Жабат болбоңуз, э? Жабат болбой жатабыз. Сезбегенде эле жатып. Каналга кирдиңизби? Бул табарсык да. Могу оң көйрөктөн келген тешик могу, устья. Могу шишип турат го, дөңгөл. Ушинтип канал келип, эмнеден зара алат да табарсыкка. Ушундай кичинекей тешик бар. А бул жагы болсо сол жагы. Ушунун ичинде таш бар, азыр кирип чыгабыз. Жок, сизге удобно болобу? Мына бүгүнкү операцияга эле ташын чыгардык. Алуу? Бул бир өзү. Ошо операция кандай өттү? Операция жакшы өттү. Болгону ушу негедир көбүнчө баягы кичинекей таштардан коркуш керек деп берем го. Ушундай да, кичинекей таш чыкпай аткан, ушу көрсө ошо всегда канал кичинекей болуп калат да, суженный болуп калат. Дагы ошондой болду. Кече айткандай эле мына аппараттын диаметри, мону карасаңыздар, 7 мм деген ушул да. Эгер шприцтин эмеси менен алсак мондай. Аппаратыбыз аябай тонкий болгон үчүн ошол жерден өтүп, кирип барып, ташын алып чыктык да. Ошо, бүгүн операция жакшы болду. Шергазыкке рахмат. Нигөр эжеге рахмат. Шеразка, сиз кандай болду? Операция кандай өттү? Идеально. Наркоз. Супер болду, карама.